Азыркы учурда бул эң кымбат убакыт эмеспи? Ушул алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келгениңиз үчүн биз өтө кубанычтабыз. Анда баарыңыздарды бүгүнкү жаңы жылдык кечеге кош келипсиздер, бир дүркүрөтүп кол чаап койбойсуздарбы? Жаңы жыл жаңырып келер замат эски жылга сар эсеп салып, өзүңдүн аткарган жумушуңа баа берип келесиң. Данакер Лингво маданий илмий коомдук бирикмеси да өз ишинин мыкты адистерин, жыл мыктыларын, алтын калем ээлерин аныктап, жыл жыйынтыгын чыгарышты. Эмгектин үзүрүн көрөт экенбиз. Эмгектин үзүрү менен ошондо баалап берип аткан коомго ыраазычылык айтабыз. Жаңы жылыбыз жалгасын, эски жылыбыз колдосун. Мурунку жылыбыз деле жакшы жыл болгон, эмки жылыбыз да ошо жылдай жакшы жылдардан болсун. Элибизде тынччылык, токчулук, кененчилик, молчулук болсун. Мурда ыр жазчымын, бирок Facebook баракчасына жакындан бери, бир жылдан бери чыгарып жүргөм ырларымды. Анан ошол ырымды окуп, окурмандарыма жагып, жазган ырларымды баалап, ошо бүгүн мага алтын калем атынан ушу медальды, грамотаны тапшырып жатышат. Өтө кубанычтамын. 4 ырыма обон чыгарган Кыргыздын эмгек сиңирген артисти, аткаруучу жана композитор Камчыбек Турсункулов агайыбыз ушу менен 4 ырыма обон жараткан. Эми аранжировка болсо, может, ошол ырлар чыгат деген үмүт бар. Аталган бирикменен бир канча жылдан бери мамлекеттик тил, улуттук каада салт, үрп-адатты жайылтууда опол тоодой эмгеги зор. Качан гана тилибизде, маданиятыбызды даңазалаганда улут болуп сакталып калабыз деген негизги максат жана багыты бар. Ошону менен катар ар түрдүү тармак өкүлдөрүнөн түзүлгөн атайын топтор иш жүргүзүп келет. Пандемияга байланыштуу быйылкы иш-чарабыз кичине кечирээк болду. Кечирээк болсо дагы ар бир иштин майын чыгарып, көзүн таап иштеген адистердин бир жылда бир көңүлүн алалык, ошолорду даңазалайлык, жаштарга үлгү болсун, улумун, кичүүлөр менен тажрыйба алмашсын деп бүгүнкү мааракени ошого уюштурдук. Жасаган жумушунан ырахат алып, жагымдуу маанай, кубанычтуу күн тартуулаган жаңы жылдык кече көпчүлүктүн эсинде калды. Жайылган дасторкон четинде олтургандардын баары жылды ийгиликтүү жана жемиштүү жыйынтып жаткандыгына ыраазы. Залкарларыбыз көп, биздин улутта калып калган залкарларыбыз бар. Ошолордун баарын мындай окуп, изилдеп, маалыматтар да аз да, мисалы Белек Солтоноев ата жөнүндө, Осмоналы Сыдыков жөнүндө маалыматтар аз. Аны тарыхчылардын изилдөөсүнө таянып, эскерип кылып жазып атам да. Ошол ырларды ушул конкурска жибергем, анан калыстар тобунун чечими менен баш байгени ыйгарышыптыр. Шунчалык ыраазы болуп атам, рахмат айткым келет. Калыстар тоонун чечими менен сыйлык ээлеринин катарында ЛТР каналы дагы бар. Айтымында оор кырдаалдарда маалыматты жеткирүүдөгү жааматтын түйшүктүү эмгегин эске алып, жылдын мыкты телеканалы деп табышкан.